Бекборбиев: улуттук фольклордон башкасынын баарын жеке менчикке өткөрүш керек. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ырчысы, обончу жана аткаруучу Бекборбиев интернет булактарында активдүү отургандыгынын бири. Ал акыркы кезде өзүнүн саясий көз караштарын жана коомдогу болуп жаткан маселелерди байма-бай жазып турат. Кечээ ал Facebook баракчасына улуттук фольклордон башкасынын баарын жеке менчикке өткөрүш керек экенин жазып чыкты. Анын жазган постуна эмнеге мындай сунушту сизден күтпөдүм эле, жеке менчик жыргап атасыңарбы деген сыяктуу сындар жазылды. Эскерте кетсек, чындыгында эле мамлекеттик бюджеттеги театрларда иштеген артисттердин маянасы аз экенин дайыма айтылып келет. Ал эми ырчы ушуларды эске алуу менен жазган посту болсо керек деген пикирлер да айтылды. Булак заман чекиткеди. Анжелика: День Валентина деген жок, менде күндө сүйүү күнү. Бүгүн 14 февраль День Валентина, сүйүү күнү деп расмий белгиленбесе да, көпчүлүк жаштар бул күндү майрамдашат. Бул күнү ырчы Анжелика Кайратова кантип белгилерин айтып, өздүк баракчасына буларды жазды. День Валентина деген жок. Валентин күнү эмес, сүйүүнү билдирүү айтуу күнү деп гүлдөр, шоколад саткан дүкөндөрдөн соода кылып, жөн эле жакыныбыздын маанайын алып коелу. Кандай дейсиздер? Мисалы, мен үчүн күндө сүйүү күнү. Мен адамзаттын баарын сүйөм. Мага сүйүүсүн билдирип белек, гүл бергендерди эсиме, көңүлүмө сактайм, билем. Жүрөктөр сүйүүгө толсун, деди Анжелика айым. Ырчынын бул оюна кошулгандар да адаттагыдай сындагандар да болду. Булак заман чекиткеди.